Салам достор, бул жолу автоунаада сактоого болбой турган 7 зат жөнүндө айтып беребиз. Бул Алыс Таба каналы. Автоунаада калтырып кетүүгө, сактоого болбой турган заттар болот. Бирин билсек, бирин эске албайбыз. Унаа деген көздөгөн жерибизге жеткирүүчү транспорт. Ал буюм сактоочу жай эмес. Кээде сактаган буюмдар ден соолукка кооптуу болушу да ыктымал. Алар кандай заттар? Демек, биле жүрөлү. Дары-дармек каражаттары. Автоунаада сөзсүз түрдө дары кутучасы болушу керек. Албетте, бир күнү кереги тийип калышы мүмкүн. Ал кутучадан бөлөк дарыларды салондо сактоого болбойт. Негизинен дары-дармек түрлөрү бөлмө температурасында сакталат. Жаз жана жай мезгилдеринде дарылардын таасир этүүчү күчү да азаят. Ошондой эле ден соолукка да терс таасирин бериши мүмкүн. Электрондук техникалар. Кымбат баалуу электрондук техникаларды да автоунаага таштап кетүүгө болбойт. Салондо көрүнүп турган баалуу буюмду көрүп, кээ бирөөлөрдүн ниети бузулушу да мүмкүн. Күндөн коргоочу кремдер. Күндөн коргоочу кремдерди жогорку температурада сактоого мүмкүн эмес. Демек, бул каражаттарды аптаптуу күн ысыгында унаа салонунда калтырып кетүүгө болбойт. Мындай учурда кремдин күндөн коргоочу таасири да төмөндөйт. Ал эле эмес, ысык абадан кутусу да ысып, жарылып же төгүлүп кетиши да мүмкүн. Бөтөлкөдөгү суу. Күн жылыган мезгилде сууну да көп ичебиз. Унаада жүрүп күндүн ысыгынан кыйналабыз. Жада калса салон канчалык салкын болсо да. Мындай учурда сөзсүз бөтөлкөдө суу алып жүрөбүз. Же чаңкаган кезде сатып ала коебуз. Кээде дал ушул бөтөлкөдөгү суу салондо туруп ысып калат. Мунун ден соолукка зыяны көп. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча күн ысыгында пластик бөтөлкөдөгү химикаттар сууга жайылып, жүрөк ооруларынын пайда болушун шарттайт. Сумка же капчык. Автоунаа салонунда сумка капчыктарыңызды да калтырбаңыз. Буюмдарыңызды аз убакытка калтырчу болсоңуз да, андан кол жууп калышыңыз мүмкүн. Оорулар мындай учурду чыдамсыздык менен күтүшөт. Көз айнек. Көпчүлүгү унаа айдаган кезде күндөн коргоочу көз айнек тагышат. Түшөөрдө салондогу панелге кое салышат. Ал күндүн ысыгынан кызып кетет. Күн анчалык ысык болбогону менен унаа терезесинен келген аптаптан ал ээрип кетиши да мүмкүн. Сактыкта кордук жок. Көз айнегиңизди күн тийбеген салкын жерге коюңуз. Документтер. Автоунаада керектүү документтерди сактоого болбойт. Алар жыртылып, же ага бир зат төгүлүп калуусу да ыктымал. Өзгөчө саякатка чыккан кезде жеке документтериңизди өзүңүз менен кошо алып жүргөнүңүз эле оң. Достор, бул Алыс Таба каналы. Жакса лайк басып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.